Çok sıyınaus. Bizdi süygün. Биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Кудай Ата, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчилерден өзүңүзгө чакырып, куткарылуу берип, бул дүйнөдөн бизди ыйыктап, өзүңүзгө чакырып алгандыгыңыз үчүн, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн, сөз менен, ыйык руктун жетеги менен ар дайым чогуу болгондугуңуз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта баардыгыбыз сиздин алдыңызда чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен болгон баалуу баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге дагы биз ишенебиз. Ар бир адамга өзүңүздүн көңүлүңүздү буруп, сиздин ырайымдуу колдоруңуз менен баардыгыбызга жардам берүүңүздү суранабыз. Биздин жүрөктөрүбүздү, биздин жашообузду, баардык акыбалдарды билген Кудай Ата, биздин ичибизде жашырылган кандайдыр бир күнөөлөр боло турган болсо, алардын баардыгын сөз аркылуу биз ачык айкын түшүнө тургандай кылып жардам берип, сиздин астыңызда уят кароого калбай тургандай кылып татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн өзүңүз бизди жетектеңиз жана жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан биздин жыйындар кыйынчылыктарга карабастан сиздин алдыңызда ишенимин сактап келе жаткан баардык биздин бир туугандарга өзүңүз жардам берип, айлана чөйрөдөгү адашкан адамдардын баардыгын сизге ээрчитип келишибиз үчүн биз менен чогуу болуп жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо аларга чың ден соолук берип, жүрөктөрү алсыз болгон адамдарга өзүңүздүн сөзүңүз менен, күчүңүз менен бир болуп, кайрадан келе турган Ыйса Теңирдин алдында биз ашкерелөөгө эмес мактоолорго ээ боло тургандай кылып өзүңүз жетектеңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү сөздү ачып, жана ошондой эле биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта дагы биз уга турган, биз биле турган өзүңүздүн эркиңизди таанып биле тургандай кылып өзүңүз жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 9-аяттан 12-аятка чейин окуйбуз. Матай 5-бөлүм 9-дан 12-ге чейин. Бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар да бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Ушуга чейин окуйбуз. Эшикте аба ырайы ысык температура болуп турат. Адамдардын айтуусу боюнча талаадагы эгин канчалык күн ысык болсо, ошончолук бат бышат деп айтышат. Ошондой эле куткарылган адамдардын жашоосунда ар кандай азап кайгылар болот, сыноолор болот. Ошолордун негизинде биз бекемделип, Кудайдын падышачылыгына бара турган даярдыктарды көрө алабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүмдө Ыйса Машаяктын айткан сөздөрүнө токтолуп, бактылуу адам деген темада бир нече жума бою сиздер менен изилдеп келе жатабыз. Бүгүн Ыйса Теңирдин айткан сөзүнүн 8-темасы деп аталган акыркы чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ушул сөз жөнүндө кыскача сиздер менен ой жүгүртөбүз. Чындык үчүн куугунтукталгандар. Албетте куткарылган адамдарга айтылган сөздөр. Биз куткарылганга чейин биз бардык мыйзамсыз иштерге, күнөөлөргө берилип жашап, Кудайдын астында каардуу сотуна жана жазага тартыла турган адамдардан элек. Бирок Кудайдын ырайымынын негизинде бизди өзү куткарып алып, Римдиктерге жазылган кат 3-бөлүм 24-аятта анын ырайымы менен Машаяк Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталдык. Күнөөлөрүбүз кечирилиши менен акталдык деген сөздүн мааниси бир аз айырма бар. Чоң күнөөгө баткан, өлүм жазасына тартылган адамды өзгөчө мыйзамдын негизинде эми сизге амнистия жарыялансын, сиз бошотулдуңуз деп айтса, ал адам эркиндикке чыккан адам болот, эркин болот. Бирок адамдар ал адамды көрүп, анын жашоосу эркин болду, эми бардык күнөөдөн бошотулду деп айтылат. Же болбосо жөн гана аны эркинге чыгарбастан 5 жылдыз тагып берди деп элестетели. 1 жылдыз болуу, 5 жылдыз болуу ал адам үчүн даңк болот. Өлүм жазасына тартылган адам, элестетсеңиздер, ал эркиндикке чыгат дагы, андан кийин анын статусун көтөрүштү. Анан кайсы бир адам ал адамга каршы чыга алмак эле. Ошондой сыяктуу эле руханий жашоодо биздин жаныбыз түбөлүк азапка, кайгыга бата турган адамдардан элек, бирок бизди ишенген адамдардай катары актап койду Кудай. Ак кылып койду. Бир дагы күнөө кетирбегендей кылып. Римдиктер 5-бөлүм 19-аятта айтылат, бир адамдын тил албастыгынын айынан көп адамдар күнөөкөр болушкан. Ошондой эле бир адам аркылуу, Ыйса Машаяктын тил алчаактык аркылуу көп адамдар адил болушат. Адам ата аркылуу биз төрөлгөн, анын урпактары болобуз, күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз. Ошондуктан
күнөөкөр табиятка ээ болуп жашаганбыз. Ал эми Ыйса Машаяк аркылуу биздин тагдырыбыз толугу менен өзгөрүлдү. Күнөөлөрүбүз кечирилгенине дагы рахмат айтабыз. Тозокко барбагандыгыбыз үчүн дагы ыраазы элек, бирок андан дагы жогору ал бизди ак адам кылып Кудай өзү актап койгону. Адил кылып койдук. Ошондуктан 2-Корунтуктар 5-бөлүм 21-аятта айтылат: күнөөнү билбеген Машаякты Кудай биз үчүн күнөө кылды. Бизи күнөөлөрдөн, мыйзамсыздыктардан арылтыш үчүн Машаякты биз үчүн күнөө кылды, аянычтуу күнөөкөр кылды. Ышая 53-бөлүм 6-аятта Теңир өзү биздин баардык күнөөлөрдү анын мойнуна жүктөп койду. Биздин күнөө, дүйнөнүн күнөөсүн Кудай Ыйсанын мойнуна жүктөп койду. Ошондуктан күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн ал күнөө кылды. Айкаш-чыгачка кадалып биздин күнөөлөрдүн баардыгын өз мойнуна алгандыктан биз үчүн ал соттолду, жазага тартылды. Эмне үчүн андай жолго барды? Анткени биз Теңир аркылуу Кудайдын асында адил болушубуз үчүн, бизди адилеттүү кылыш үчүн. Римдиктер 4-бөлүм 25-аятта айтылгандай: Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган, акталышыбыз үчүн ал тирилген. Бизди ак адам кылыш үчүн ал тирилген. Айкаш-чыгачка кадалган Ыйса биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирди. Ал эми кайрадан тирилген Ыйса бизди ак адам кылыш үчүн, адилеттүү кылыш үчүн ал тирилген. Ыйсада бир дагы күнөө жок эле. Ал адил эле. Ошондуктан Ыйса аркылуу баардыгыбыз Кудайдын астында адилеттүү болушубуз үчүн, адил болушубуз үчүн. Эмне үчүн анда күнөөкөр адамды куткарып, күнөөлөрүн кечириле тим болбостон бизди адил адам кылып койду. Биз адам ата аркылуу күнөөкөр болуп төрөлгөндүктөн, адам ата аркылуу күнөөгө баткан баардык биздин табиятыбыз, сапаттарыбыз, мүнөзүбүз, анын баардыгы күнөөгө түздөн түз байланыштырган эле. Эгерде бизди ошол бойдон бул дүйнөдө калтырып кое турган болсо, анда биз менен эмне болот эле? Ошол аянычтуу күнөөкөр болгон бизге Машаяктын өмүрүн берди, Машаяктын сүйүүсүн жана рухун берди. Машаяктын руху ал ыйык рухту билдирет. Машаяктын жүрөгү биздин ичибизде. Куткарылган адам эски табияты болсо дагы, бирок биздин ичибизде жаңы сапат, жаңы табият пайда болду. Анткени биздин ичибизде жашаган Машаяк өзү, ыйык рух, күн сайын бизди жаңылантууга аракет кылат. Кудайды сүйгөнгө, Кудайдын эрки менен жашаганга үзгүлтүксүз жардам берип келет, иштеп келет. Биздин статусубуз, же болбосо тагдырыбыз адил адам болуп өзгөрүлгөндүктөн, адил катары жашашыбыз керекпиз. Ошондуктан куткарылгандан кийинки биздин жашообузда бизди адил кылып жашасын деп Кудай 1-Жакан 2-бөлүм 29-аятта айтылат: Ким адил болгон болсо, адил жашаган адам Кудайдан туулган. Адил адам ал Кудайдан туулган адам болуп саналат. Куткарылган биз сиздер менен Машаяк аркылуу адил адамдардан болдук. Адилеттүү жашоо менен жашаганга баардык сапаттарды, баардык мүнөздөрдү, жүрөктөрдү Кудай өзү жаратып берди. Бул өтө маанилүү көйгөй болуп саналат. Куткарылдым, болду, күнөөлөрүм кечирилди, ыйыкталдым, болду, жетиштүү деп эле бүтүп калбастан,
Ыйыкталсак, демек ыйык жашоо менен жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Мындай сөз бар. Батага ээ болгон адам ага сыноолор келет. Мүнөзү өзгөрүлгөн адамга куугунтуктар келет деп. Матай 3-бөлүмдө айтылат. 30 жыл бою Машаяк өзүнүн жашоо менен жашап, андан кийин коомдук жашоосун баштаганга чейин биринчиден Иордания дарыясында ал сууга чөмүлдүрүлөт. Жакан аркылуу сууга чөмүлдүрүлүп, кайра суудан чыкканы Ыйсанын өлүмү жана тирилүүсүн Кудай алдын ала көрсөткөн эле. Асмандан ошондон бир үн чыгат. Бул менин сүйүктүү уулум. Мен ага ыраазымын. Ошол үн асмандан угулат. Ыйса башынан баштап эле Кудай ал өзү эле. Ыйса Машаяктын сууга чөмүлдүрүлүп жана суудан чыккандыгы асмандан үн угулат. Сүйүктүү менин уулум. Ыйса Машаяк аркылуу куткарыла турган адамдарга айткан сөз болуп саналат. Римдиктерге 8-бөлүм 17-аятта биз Кудайдын балдарыбыз. Балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Куткарылган адамдар Кудайдын мурасчылары, Кудайдын балдары. Машаяк менен мурасташпыз. Кудайдын рухуна ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын уулдары деген бизге бийлик берилген. Матай 4-бөлүмдө эмне деп айтылат? Иордания дарыясында сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин Ыйса чөлдө 40 күн бою ал орозо кармайт, ачка болот, суусайт. Ошол учурда шайтандын сыноосу азгыргы болот. Шайтан эмне деп айтат? Эгерде сен чынында Кудайдын уулу болсоң, анда эмне үчүн азыр ачка отурасың? Эмне үчүн азыр кыйналып жатасың? Сенде күч бар го. Жада калса бул таштарды сен нанга айландыра ала турган күчүң бар го. Ошол таштарды нан кылып жей берсең болот го. Анда эмне күчүң бар болуп туруп өзүң кыйнап, өзүңдү кыйнап жатасың? Аргасыз болуп отурасың деп шайтандын биринчи сыноосу, азгырыгы ошондо болот. Ошондо Ыйса, чын эле, менде деле күч бар да, мен эмне үчүн ачка кыйналып отурам? Бул таштарды жада калса нан эмес, Ыбрайымдын урпактары да кыла алам. Эч нерседен, жок нерседен бир нерсени жаратуучу Кудай өзү. Бирок Ыйса ал сыноодо эмне деп айтат? Адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен жашайт. Анткени адамга тамактан дагы маанилүү нерселер көп экендигин, биринчиден рухий тамак маанилүү экендигин далилдейт. Жакан 4-бөлүмдө дагы Ыйса айтат: менин тамагым атамдын эркин аткаруу. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашаганыбыз, Кудайдын сөзүн аткарганыбыз ал рухий тамак. 3 жолу 3 түрлүү азгырык сыноо болгон эле, үчөөнүн баарын Ыйса жеңип чыгат. Эмне үчүн? Анткени дүйнөнүн атасы Адам ата, ал ошол шайтандын азгырыгына кулап калат. Шайтан деле Кудайдын уруксаты жок, ал иштей албайт. Анда эмне үчүн шайтан Адам атаны азгыра тургандай кылып Кудай уруксат берген? Кудай адамды жаратканынын себеби Кудайга окшоп түбөлүк жашасын деп, түбөлүк батага ээ болсун деп, түбөлүк даңкка бөлөнсүн деп. Бирок ошого жеткенге чейин ал бир сыноодон өтүшү керек эле. Канчалык даңктуу орун болгон сайын, канчалык маанилүү болгон сайын, ошончолук ошол сыноодон өтүшү керек эле. Шайтан Адам атаны азгырат, Кудайдын сөзүнө такыр эле карама каршы турган сөз менен азгырат. Кудай айтат:
ошол жамандыкты жакшылыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жеген күнү өлөсүң. Ал сөздүн мааниси: Кудайдын сөзүнө тил алчак болсоң, тирүү каласың. Шайтандын сөзүнө тил алсаң, анда өлөсүң. Адам атага болгон биринчи сыноодо ал кулап калат. Биринчиден анын аялы жейт, анан кийин күйөөсүнө алып келет. Менимче, күйөөсү деле өтө алсыз болгондуктан ал азгырылып жеп койду. Кандай болгон күндө дагы алар сыноону жеңип чыга алган жок. Кудай менен болгон байланыш үзүлүп калды дагы, Эйден багынан кубаланып чыгарылды. Түбөлүк бейишке бара албаган акыбалды көрсөттү. Ошондон кийин Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгы күнөөкөр болуп төрөлүштү. Эми ошол күнөөкөр бойдон төрөлгөн адамдардын ичинде шайтан азыр дагы азгырып келет, сыноолорду жиберип келет. Куткарылуу иши аткарганга чейин Ыйса дагы ошол сыноону башынан өткөрүшү керек эле, бирок ошол сыноону дагы ал жеңип чыгат дагы, куткарылуу ишин бизге аткарып берген. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүмдө дагы айтылат: Ыйса бардык жагынан сыналган. Ошондуктан сыноону башынан өткөрүп жаткандарга да жардам бере алат. Ыйса дагы бул дүйнөгө келгенде бизге окшогон денеде жашагандыктан шайтандын сыноосун дагы алып жеңип чыккан. Сыноону жеңген биздин Теңир. Эми куткарылган адамдарды дагы шайтан азгырат. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албаса да, ар кандай азгырыктарды жиберет. Ошол сыноодон өтүп жаткан адамдарга Кудай өзү жардам берет деп жазылат. Анткени Кудай бизди куткарып эле тим болбостон, биз канчалык алсыз адам экенибизди ал жакшы билет. Ошондуктан шайтандан келген сыноолорду дагы жеңип чыгышыбыз үчүн ал үзгүлтүксүз бизге жардамын берет. 1-Жакан 4-бөлүмдө дагы айтылат: Ким Кудайдан туулган болсо, ал дүйнөнү жеңет. Кудайдан туулган адам, ал куткарылган адам. Ал дүйнөнү жеңет. Дүйнөнү жеңе турган нерсе ал анын ишеними деп айтылат. Дүйнөнү жеңүү деген эмне? Дүйнөдө ушунчалык күнөө толгон. Шайтан бийлик кылган, үстөмдүк кылган бул дүйнө. Шайтан бул дүйнөнүн төрөсү деп айтылат. Күнөө толгон дүйнөдө биз жашап жатабыз, бирок ошол сыноону, ошол дүйнөнү жеңе алабыз. Шайтанды дагы жеңишибиз керекпиз. Шайтанды жеңип чыгуу менен Кудайдын эркине толугу менен баш ийип жашаганыбыз туура болот. Анткени Кудайдан туулган адам, ал бул дүйнөнү жеңет. Жеңишке алып келе турган нерсе бул биздин ишенимибиз. Биз куткарылууга гана ээ болбостон, бизге жардам берүүчү Кудайга толугу менен таянып, ошол болгон ишенимибиз менен дүйнөнү жеңе алабыз. Бул дүйнөнү жеңишке алып келүүчү дагы биздин Кудай ата өзү. Шайтан менен күрөш башталган. Ал күрөштү, ал сыноодо сөзсүз түрдө биз жеңишке жетишибиз керекпиз. 1-Жакан 5-бөлүм 19-аятта: Биз Кудайдан экенибизди билебиз, ал эми бүт дүйнө Амалкөйдүн бийлик астында экенин билебиз. Биз Кудайданбыз. Ал эми бүт дүйнө Амалкөйдүн же болбосо шайтандын бийлиги астында. Билесиздер да, бул дүйнө ушунчалык күнөөгө толгондон толуп бара жатат. Ошол дүйнөнүн ичинде жашап туруп, биз куткарылууга ээ болуп, Кудайдан туулган адамдар болдук. Асман падышачылыкка бара турган мураскорлор болдук. Ошол шайтандын
сыноосунда күрөшүп биз сөзсүз түрдө жеңишке жетишибиз керекпиз. Анткени бул дүйнөнү башкарып келген шайтан бийлиги биз үчүн согуш болуп саналат. Биз душман менен согушуп жеңишке жетишсек, анда жеңүүчү болуп саналабыз. Жеңилип калсак, анда ошол адамдын, ошол мамлекеттин кулу болуп калабыз. Биз буга чейин шайтандын кулу болуп жашап келгенбиз. Эми ошол шайтан менен согушуп отуруп, биз жеңишке жетишишибиз керекпиз. Бизде ушундай рухий согуш бар. Жакан 16-бөлүм 33-аятта Ыйсанын айткан сөзү бар. Силер бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Ыйса өзүнүн даңктуу тактысын калтырып, бул дүйнөгө келген. Ыйса бул дүйнөгө төрөлөрү менен Бейтлехемдеги Ирод падышасы аны өлтүрөм деген чечим чыгарган эле. 2 жашка чейинки балдардын баардыгы өлтүрүлгөн эле. Ыйса төрөлгөндөн баштап эле шайтан ага каршы чыккан эле. Ыйсанын төрөлгөндөн баштап аягына чейин Ыйсага каршы иштерди аткарып келген бул дүйнөнүн амал көйү. Бир гана Ыйса бул азаптарды, сыноону башынан өткөрдү деген сөз эмес. Ыйсага ишенген куткарылган адамдардын баардыгы ушундай эле азаптарды, сыноолорду башынан өткөрөт. Ошондуктан Ыйса бизге айтат, силер да бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула, анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Бул дүйнөнү жеңген Ыйса биз менен болгондуктан эми биз дагы бардык нерсени жеңе алабыз. Матай 5-бөлүм 3-аяттан 9-аятка чейин бактылуу адам ким экендиги жөнүндө үйрөнүп келгенбиз. Эң башында эмне деп айтылат? Руху жакырлар бактылуу, анткени асма падышачыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Руху жакырлар алар кимдер? Жылаңач бул дүйнөгө төрөлгөн адам эч нерсесиз бул дүйнөгө төрөлөт, кайрадан жылаңач бойдон эч нерсеси жок бул дүйнөдөн кайтат. Ошол жашоонун маңызын түшүнгөн адам, ошол руху жакыр адам. Бул дүйнөгө эч нерсеси жок келет дагы, бирок адам бул дүйнөнүн баардыгын жутуп алып жашай тургандай кылып, бүт аракетин ачкөздүк менен ушул дүйнө үчүн жашайт. Колубузда бир нерсе болуп турат, байлык болуп турат, бирок жүрөгүбүз эч нерсе жок да, боштук жайгашкан элек. 1 Петр 1-бөлүм 23-аятта биздин жашообуз чөп сыяктуу же болбосо гүл сыяктуу дейт. Чири турган чөп, анан кийин анын даңкы да тала гүлүндөй. Чөп куурайт дагы, гүл соолойт, ошо менен жок болот. Бул дүйнөгө жашайбыз, бирок биздин жашообуз бат эле өтүп кетет. Бир күндүк жашоо сыяктуудайт. Бирок адамдар 1000 жыл жашай тургандай эле кандайдыр бир чоң нерселерди күтүшөт, умтулушат. 89-забурда дагы айтылат, биздин жашообуз Кудайдын алдында эч нерсе эмес. Адамдын жашоосу ушунчалык бат өтөт, анын эң сонун учуру эмгек жана оору, анткени өмүрүбүз зуулдап түз өтөт. Бирок адамдын жашоосу аны менен бүтүп калбайт. Өлүмдөн кийин аны түбөлүк кайгы, тозок күтүп тургандыктан Кудай бизди өзү куткарып алган.
бул дүйнөдө, жалган дүйнөдө убактылуу жашашыбыз үчүн эмес, түбөлүк өмүргө барышыбыз үчүн азыр бул кыска жашоодо биз даярдыктарды көрүшүбүз керекпиз. Ошол кыска жашоодо куткарылып калганыбыз ушунчалык чоң бакыт экендигин билесиздерби? Эми куткарылган адам катары Кудайдын астына келгенде эч бир ашкерелөөгө, уят карууга калбай тургандай кылып жашашыбыз керекпиз. Анткени Кудайдын астына келгенде кандай жашоо менен жашадык, ар бирибизди Кудай өзү таразалайт, ар бирибизге иштерибизге жараша өз тиешесин берет. Матай 5-бөлүм 3-аяттан 9-аятка чейин айтылат. Руху жакырлар бактылуу деп ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Куткарылган адам эми момун болот. Кудайдын сөзүнө толугу менен тил алчаак болгон адам. Түбөлүк жерди мурасташат, бейишке бара турган адамдар. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Ачыккан, суусаган адам ал тамакты көздөйт, сууну издейт. Ачка болуп көрдүңүздөр беле? Тамактын жетишпегенинен атайын диетага отуруп арыктайын деп эмес, чынында эч нерсе жок, ачка болгон учурларыңыздар болду беле? Менин башыман көп нерсе ошол өткөн. Анан суусап көрдүңүздөр беле? Бир тамчы суу ичкенге жок суусаган учурларыңыздар болду беле? Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Кудайдын адилеттигине суусагандар. Ачка адам, суусаган адам тамак менен сууну издегендей эле куткарылган адам ал Кудайдын эркин издеген адам. Анткени алар тоюшат. Кудай рухий баталарды гана берип тим болбостон, денеге керек болгон баардык баталарды да Кудай өзү билет. Кудай өзү жоопкерчиликти мойнуна алат. Бирок ушул нерсеге эмнегедир баардык эле адамдар ишене беришпейт. Куткарылгандыгына ишенет, жогоруга көтөрүлүп кетишине дагы ишенет, бирок биздин жашоодо Кудай өзү бизди камсыз кылат, жардам берет дегенге эмне үчүн адамдар ишенишпейт, мен аны түшүнө албайм. Матай 10-бөлүм 30-аятта силердин башыңардагы чачыңар да саналуу дейт. Башыбызда канча чач бар экендигин санап койгон Кудай биздин жашообузду кантип билбей койсун? Даңктоо ырында мырдай деп айтылат: менин баардык акыбалымды, жашоомду билген Кудай мага дайыма жардам берерине мен толугу менен ишенем. Мен Кудайга ишенип, Кудайга таянгандыгым менин баардык жашоомду Кудай өзү жакшы билгендиктен, менден дагы жакшы билген Кудай биздин рухка байланыш болгон баталардын баардыгын өз убактысы менен керектелүүчү убакта берип турат. Андан сырткары машаякчылар бул дүйнөдө кандай азаптарды башынан өткөрөт, кандай муктаждыктары бар, ошолордун баардыгын билип турган Кудай өзү камсыз кылып берет. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Андан кийинки теманы ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Кудай бизди аяды, өзүнүн сүйүүсү менен, ырайымы менен бизди куткарып алган. Эми куткарылууга ээ болгон биз башка адамдарга карата дагы ошол ырайым менен мамиле кылышыбыз керекпиз. Мага туура эмес кылган иштерди көрүп, ал адамга биз жаман иштер менен жооп кайтарбастан, ырайым менен жооп кайтарышыбыз керекпиз. Анткени асмандагы атаңар кандай ырайым болсо, силер да ошондой ырайымдуу болгула. Аларга да ырайым кылынат. Демек, мен бир адамды кечирген болсом, ал адам да мени кечирет. Башка адамга ырайым кылсам, Кудай мага өзүнүн ырайымын тартуулайт, мага жардам берет.
башка адамдарды аяп өзүмө кабыл алсам, Кудай мени кабыл алган болот. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Куткарылгандан кийин адамдын жүрөгү акырындык менен тазаланып баштайт. Караңгы болгон жүрөк эми жарык болот. Кудайды көрүшөт деген сөздүн мааниси биздин рухий көзүбүз дагы ачылат. Биздин ичибизде күнөө боло турган болсо, анда рухий көзүбүз дагы караңгы болуп калат, караңгылап калат. Жүрөгүбүздө күнөө боло турган болсо, көзүбүздүн баардыгын таңып салганда, эч нерсе көрбөй калгандай эле Кудайды көрө турган көзүбүз жабылып калат. Кудайдын сөзүн уккан күндө дагы эч нерсе караңгы болот, түшүнө албайбыз, кайгырабыз. Ал эми жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Кудайды көрө алабыз. Кудай даярдап койгон асман падышачылыкты рухий көзүбүз менен көрө алабыз. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Эсиңиздерде болсо, мурунку жекшембиде тынчтык орнотуучулар жөнүндө ой жүгүрткөнбүз. Мага телефон дагы чалышты, бир нече адам. Пастор, билесиздерби, сиз тынчтык орнотуучулар деген теманы айтканда биздин жүрөктөрүбүз ушунчалык элжиретти, биз ушунчалык башкача сезимде калдык. Бир диакондан дагы телефон чалуу болду, бир пастордон дагы телефон чалуу болду, көптөгөн бир туугандардан. Кудай менен өзүбүздүн ортобуздагы эле тынчтыкты биз орнотуп келгенбиз, бирок куткарылган адамдар, бир туугандардын арасында тынчтык боло тургандыгы жана ал канчалык маанилүү экендигин биз ушуга чейин ойлонбостон жашап келиптирбиз деген. Баардыгыбыз биримдикке чогулганыбыз бул тынчтык орноткондугубуз болуп саналат. Кудайдан алыстаган адам койлорго окшоп адашкан адам. Аялы менен күйөөсүнүн ортосунда дагы чыныгы тынчтык керектелет. Ал тынчтык болгондо гана экөө биримдикте жашай алат. Куткарылган адам Машаяктын ичинде ал бир боло алат. Кудай Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу бизди биримдикке чакырган эле. Тынчтык орногон адам ал куткарылган адам. Куткарылган адам башка куткарылган адамдар менен ошол тынчтыкты орнотуп жашашы керек болот. Буга чейин душман, кас болуп жашап келген адамдарды дагы биз акырындык менен жек көрүү сезиминен дагы арылып, тынчтыкты орнотконго аракеттерди жасашыбыз керекпиз. Анткени биз бир атадан туулган адамдарбыз, бир үмүткө, бир ишеним менен жашаган адамдарбыз. Түбөлүк бейиште, түбөлүк чогуу жашай турган адамдарбыз. Анан бул дүйнөдө кантип бири-бирибизди жек көрүп, урушуп, талашып, беттерибиз кызарганга чейин кыжырланып, жинденип, ошондуктан бири-бириңер менен элдешкиле, тынчтык орноткула. Ошондуктан чыгышта бир мындай макал бар: уйдун мүйүзүн оңдойм деп атып, аны өлтүрүп алат деп. Уйдун мүйүзү түп-түз болсо го жашынакай, бирок кээ бир учурда бир жагы бир аз кыйшайып калат. Анан адам алат дагы аны оңдойм деп атып, мүйүзүн буроп отуруп, уйду өлтүрүп коет. Уйдун мүйүзүн оңдойм деп атып, аны өлтүрүп салат. Кичине кыйшайып кайса, кыйшайып кала турган болсо, андан эмне болот эле? Бир туугандар бири-бирин көргөндө, оозуна келгенде оттоп сүйүлөп, кебетесин көргөндө эле кыжырланып, жиндеп башташат, жек көрүп баштайт. Мен ал адамдарды жакшы билем. Же кантип эле билбейт деп ойлойсуздар? Баардыгы байкалып атса, сезилип атса, кантип аны көрбөй коесуң? Туура эмес сөздөрдү сүйлөшүп, жек көрүп, кичинекей бир болбогон көйгөйлөр үчүн урушушат, талашышат. Алардын баардыгы эле куткарылган адамдар. Карап көрсөңүздөр, жакшы сапаттар ушунчалык көп. Анан көзгө көрүнбөгөн кичинекей бир жерин, жаман сапатын чукуп таап алат дагы, анан ошого карап жек көрөт, кыжырланат, жинденет.
Биз сиздер менен бир аз катачылык кетирип алабыз. Апа, эне, ал канчалаган күнөө кетирген, туура эмес кылган балдарын дагы дайыма өзүнүн кучагына алат, сүйөт. Кудай дагы бизди ар дайым өзүнүн кучагына чакырат. Биз үчүн ал көп чыдайт, чыдамкай. Анткени сүйүү ушунчалык чыдамдуу. Кудай бизге карата бир күндү 1000 күн катары, 1000 күндү бир күн катары ал күтөт. Эмне үчүн? Анткени Кудай биримдикке чакырат, бир болуубузду каалайт. Башка адамдарда дагы биз жаман минустарды, жаман сапаттарды көрсөк, бизде дагы ошонун баардыгы бар экендигин өзүбүз мойнубузга алышыбыз керекпиз. Кудайдын жүрөгү менен башка адамдарга дагы ошондой мамиле кылышыбыз керекпиз. Алсыз адамдарды кабыл алып, карап көрсөңүздөр, ал адамда дагы толтура жакшы сапаттары бар. Эгерде ошол нерсеге жол берсек, анда шайтан ушунчалык кубанат. Эмне үчүн? Анткени Кудай бизди биримдикке чакырат, ал эми шайтан чачыратканга аракет кылат. Чачырап кетсек, жакшы кабар сөзү да таркалбайт. Анда шайтанга алданган болобуз. Анан шайтан уламдан улам ошол сиздин ичиңиздеги сезимдерди козгойт дагы, тиги бир тууган сага каршы мындай сөз айткан, мындай туура эмес иштерди кылган деп. Анан адам ошону угуп ыш деп жинденип, аларды ажыратканга аракет кылат. Адамдар менен адамдардын ортосундагы байланышты, мамилени дагы чачыратат. Кудай менен адамдын ортосундагы байланышты дагы чачыратып салышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир компанияда чоң маанилүү иш боло турган болсо, баардык документтер даярдалат, окулуп чыккандан кийин мөөр басылат, печать коюлат. Алдыдагы турган баардык иштерди башынан өткөргөн адам, ал тынчтыкты орното ала турган адам, Кудайдын уулдары деп аталат. Кудайдын ошол бийлигине ээ болгон адамбыз. Мени менен чогуу болбогон адам, ал чачырата турган адам деп айтат. Ата-энеси бир нече баласы болсо, балдары кебетеси менен бири-биринен айырмалангандай эле, мүнөзү менен, жүрөктөрү менен да бири-биринен айырмаланышат. Алар урушушат, талашышат, бирок ата-энеси дайыма аларды бир кылганга аракет жасашат. Аларды сүйөт, жакшы көрөт. Анан ата-энесинин көз алдында балдары урушуп, талашып, чачырап, бири-бирине ажырап кетсе, ата-энеси ушунчалык кайгырган болот. Ошондой сыяктуу эле Кудай Ата ар тарапка чачырап кеткен баардыгыбызды, жүрөктөрүбүздү оңдоп, мүнөзүбүздү оңдоо менен, ыйык рухтун жетеги менен бизди бир кылып койду, биримдикке чакырып койду. Ошондуктан ошол биримдикти биз эч качан бузбашыбыз керекпиз. Кудай биримдикке чакырган нерсени биз сактаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Андай болбосо Кудайга каршы чачырата турган адамдардан болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан адамга керектелүүчү эң негизги 7 сапат, 7 мүнөз. Анан бүгүнкү сиздер менен айта турган темабыз бул 10-аят. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Асман падышачылыгы алардыкы деген сөз. Биринчиден, руху жакырлар бактылуу, анткени алар асман падышачылыгына ээ болот. Эмне үчүн бул жерде кайра кайталанып асман падышачылыгы алардыкы деп айтылат? Асман падышачылыкка бара турган адамдардын жүрөгү, мүнөзү кандай болушу керек, ошону түшүндүрүп жатканы. Адам өзүн жакыр экендигин билип, жылаңач бул дүйнөгө төрөлүп, жылаңач бул дүйнөдөн кайта тургандыгын билип, аянычтуу өзүнүн акыбалын билген адам ошол руху жакыр адам.
куткарылган адам чынында ал бай адам болду. Элчи Павыл эмне деп айтты эле? Биз жакыр адамдайбыз, бирок бардык нерсеге ээ болгон адамдарбыз. Анткени Кудай ал биздин атабыз болду. Түбөлүк бейиш, асман падышачылык биздин, менин үйүм болду. Анан кантип биз жакыр деп өзүбүздү айта алабыз? Же андай эмеспи? Бир аздан кийин дагы байкап көрүңүздөр, Кудай эмне деген нерселерди сиздерге берет. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Деген сөз менен экөөнүн айырмасы бир аз бар. Руху жакыр адам бул куткарылууга татыктуу болгон адамдын жүрөгүн жакшы чагылдырат. Түбөлүк тозокко бара жаткан адамдар эмне үчүн куткарылышпайт? Бул дүйнөгө болгон көз карашы, ач көздүгү ушунчалык өнүккөндүктөн. Эртең өлө турган адам дагы жада калса, бир чоң компаниянын генеральный директору бар экен, ал өлүп бара жатып баласын чакырып, ай, балам, эртең бул жерди сатып алсаң, эртеңки күнү ал кымбаттайт экен, деп өзүнүн керес сөзүн айтып кетет экен. Чынында эле бул болуп өткөн окуя. Чоң компаниялардын директорлору, башчылары менен жолугуп көргөнмүн. Аларга да жакшы кабар сөзүн айтайын десең, алар бир да кызыгы жок. Бир жагында Кудайды таанып билейин деген ою бар, бир жагында бул дүйнөнүн байлыгына болгон көз карашы андан дагы чоң. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Буга чейин айтылган 7 бактылуу адам Кудайдын астында машаякчылардын бейишке бара турган адамдардын мүнөзүн билдирет. Ошол бейишке бара турган адам бийликке ээ болгон адам, укукка ээ болгон адам. Сиздерге түшүнүктүүбү же жокпу мен билбейм. 7 мүнөз, 7 сапат бул машаякчылардын ээ боло турган мүнөзү. Ошол адам асман падышачылыкка бара турган, укукка ээ болгон. Чындык үчүн куугунтукталгандар мурун күнөө кетиргендиги үчүн адам күнөө үчүн куугунтукталган эле, эми куткарылгандан кийин чындык үчүн куугунтукталган адам болду. Ыйса бул дүйнөгө келери менен канчалаган куугунтуктар болду эле. Өзүнүн элинен, Израиль элинен, айкыш-чыгачка чейин кадап салган Израиль элинен куугунтукталган. Ошондуктан куткарылган адамдар, машаякчылар, азаптар же болбосо куугунтуктар бул Кудай бизге уруксат берген нерселер. 1 Петр 3-бөлүм 17-аятта жамандык кылып азап тарткандан көрө жакшылык кылып азап тарткан жакшы. Бул Кудайдын эрки болуп саналат. Күнөө кетирип анан жазалансак, анда эмне пайда болуп чыгат? Эгерде жакшылык кылып туруп азап тарткан болсок, анда биз Кудайдын эркин аткарган болобуз. Кудайга жага турган иш болот. Кудайдын иштери үчүн куугунтукталсак, анда ал туура нерсе болот. Анткени биз куугунтуктардан эч качан качып кутула албайбыз. Анткени куткарылган адам куткарылары менен ал тынчтыкта эч бир көйгөйү жок жашайт деген кепилдик жок. 2 Тимотей 3-бөлүм 12-аятта айтылат: ким Ыйса жолунда такыба жашагысы келсе, анда ал куугунтукка алынат.
Адам Кудайдын эрки боюнча жашагысы келет, ал куугунтукталат. Бул дүйнөнүн адамдары машаякчыларды жек көрүшөт, билесиздерби? Анткени бул дүйнө бузуктукка толгон, күнөөгө толгон жаман дүйнө. Ошол жашоодон биз ыйыкталып, такыба жашоо менен жашашыбыз керекпиз. Кудай алсыздар үчүн өзүнүн уулун Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жибергендиктен, Машаяк аркылуу такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат дейт. Убакытты кыскартыш үчүн 1 Петр 4-бөлүм 4-аятты мен сиздерге мындай эле айтып берейин. Бутпарастар менен кошо бузуктук кылбай калганыңарга таң калып, алар силерди жамандап жатышат. Достор бири-бири менен жолугуп, арак ичишет, жыргашат, көңүл ачышат, бузуктук иштерди кылышат. Ошондой жашоо менен жашап, бир күнү куткарылып калса, анын жашоосу толугу менен өзгөрүлөт. Арак жакшы көргөн адам эми куткарылгандан кийин аракты да коёт. Аракты мен жаман көрөм дейт. Эмнени жакшы көрөсүң десе, мен дарыны жакшы көрөм. Кайсы дары десең, ыйык жазуу дарысы. Ыйык жазуу мен үчүн дары болуп калды. Ошондуктан ишенбеген адамдар биздин өзгөрүлгөн жашообузду көрүп, анан жек көрө башташат. Ошондуктан ишенбеген адамдар үчүн биздин кылган жашообуз, иштерибиз алар үчүн түшүнүксүз болот. Бизди алар айыпташат. Бир кызыктуу окуя бар экен. Бир жерде бир көздүү маймылдар жашайт экен. Анан күндөрдүн биринде эки көздүү маймыл ошол жака барса, тигил маймылдардын баары көрүп алып, тигини шылдыңдашат экен. Анан ошо шылдыңдоого чыдай албай, эки көздүү маймыл бир көзүн жулуп алып салат экен. Чындыгында кимиси майып, кимиси акылсыз деп ойлойсуздар. Биринчи Жакан 3-бөлүм 12-аятта айтылат. Кабыл өз бир тууганын эмне үчүн өлтүрдү эле? Анын иштери жаман. Башталыш 4-бөлүмдө Кабыл өзүнүн бир тууганын өлтүрөт. Эмне үчүн? Анткени Кудай Абылдын тартуусун жана өзүн кабыл алат. Ал эми Кабылдыкын кабыл албагандыгы үчүн жинденип, ал өз бир тууганын өлтүрүп салат. Ошондуктан силер да Кабылдай болбогула. Андай иштер бул дүйнөдө дагы өтө көп. Галатиялыктар 4-бөлүм 29-30 аятта башталыш китепте дагы айтылат. Саранын биринчи төрөлгөн, Ыбрайымдын биринчи төрөлгөн аялы, кечиресиздер, баласы бул Исмаил эле. Ал эми Кудайдын убадасы аркылуу берилген бала бул Ыскак эле. Исмаилдин апасы Ажар ишенди, бирок ал куткарылууга ээ болгон жок. Ошондуктан рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган, азыр деле ошондой. Жүйүттүн башкаруучулары, жолбосо динчил адамдар алар Машаяктан баш тартышкан. Рим бийлигине таянып, алар айкаш-чыгачка Ыйсаны
кадап коюшкан. Жакан 15-бөлүм 20-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү бар. Кул эч качан өз кожоюнан жогору болбойт. Эгерде адамдар мени кубалашкан болсо, силерди да кубалашат. Эгерде менин сөзүмдү угушкан болсо, анда силерди дагы угушат. Машаякты куугунтуктаган жүйүттөр, элчилерди өлтүргөн куугунтуктаган жүйүттөр. Менин сөзүмдү алар угушкан болсо, силерди да угушмак. Чогуу тил алчак болмок. Кожоюнун куугунтуктап жатса, анан кантип кулун куугунтуктабай койсун? Ал адамдарга биз сүйүүгө ээ болобуз деп ойлойбузбу? Албетте куугунтукталасыңар деп Ыйса алдын ала айткан. Бул дүйнө силерди азгырган болсо, жек көргөн болсо, алар силерге караганда мени жек көрүштү. Анткени силер бул дүйнөгө таандык эмессиңер, ошондуктан дүйнө силерди жек көрөт. Бул дүйнөдөн мен силерди чакырып алганмын, мага таандык адамдарсыңар, ошондуктан дүйнө силерди жек көрөт. Эгерде дүйнө бизди жек көрсө, анда андан өтө бир чоң себепти издөөнүн да кереги жок. Жакан 16-бөлүм 2-3 аятта айтылат. Силерди да кууп чыгарышат. Кудайга кызмат кылып жатам деп ойлогон күндөр келет. Алар атамды да, мени да тааныбагандыктан ушундай кылышат. Кудайдын уулун өлтүрүп, анан Кудайга кызмат кылабыз дейт. Кудайдын уулдарына каршы куугунтукташып, анан Кудайга кызмат кылып жатабыз деп айтышат. Бул дагы чоң адашкандык. Ошол байыркы жүйүттөр гана андай жашашкан эмес, андай куугунтукташкан эмес. Ишеним тарыхты карап көрө турган болсок, машаякчыларды канчалаган азаптарда кыйнашкан. Жакан 17-бөлүмдө Ыйса айкаш чыгачка кадалганга чейин узак убакыт бою ал сыйынат. Шакирттери үчүн, өзү үчүн сыйынган сыйынуусу 17-бөлүм 14-аятта Ыйсанын айткан сөзү. Аларга атамдын сөзүн айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Ыйса айтат, атамдын сөзүн аларга айттым. Шакирттер аларга айттым. Бирок дүйнө аларды да жек көрдү. Эмне үчүн? Анткени мен бул дүйнөдөн эмес сыяктуудай эле, алар дагы бул дүйнөнүкү эмес. Ыйсаны жек көргөн, Ыйсаны куугунтуктаган адамдар машаякчыларды да ошондой эле жек көрүп, ошондой эле куугунтукташкан. Куткарылган машаякчылар биз дагы да бул дүйнөдө жашап жатабыз, бирок бул дүйнөгө таандык эмес экенибизди жакшы билишибиз керекпиз. Анткени дүйнө бул шайтандын бийлиги астында, амалкөйдүн бийлиги астында. Кудайдын тандап алган эли машаякты айкаш чыгачка кадап койгонун, Кудайга кызмат кылган адамдар, ондуктарды алып келген, мыйзамды аткарган адамдар, элчилерди өлтүрүп, аларды куугунтукташып,
ишенгени ишенет, бирок куткарылууга эмес адамдар, бул дүйнөнүн адамдары. Машаякчылар бул дүйнөдөн айырмаланып жашашы керек. Бул дүйнөнүн адамдарындай эмес, асман падышачылыктын адамдары катары. Мисал үчүн, чет өлкөлүк жарандар барго, Кореяда деле чет өлкөлүк жарандар өтө көп. Алар Кореянын жарандары эмес, келген адамдар. Мисал үчүн, Түндүк Кореядан деле Түштүк Кореяга өзүнүн жанын аябастан качып келген адамдар дагы өтө көп. Алардын жашоосунда көптөгөн кыйынчылыктар бар деп мен укканмын. Куткарылган адамдар эч бир себеби жок эле бул дүйнөдө жек көрүндү болуп жашашат. Бир гана себеп куткарылгандыгы үчүн. Жогорудан төрөлдү, куткарылды. Ыйсанын айткан сөздөрү, бирок адамдар аны да кабыл алышпайт. Биз сиздер менен туура эмес иштерди кылып жатабызбы? Биздин жазылып аткан сөздөрдү угуп көрсүн деп айтыңыздарчы ошол адамдарга. 3-чү күндүн сөзү, жекшемби күндүн сөзү, конференция, семинарлардын бардыгын текшерип көрсүнчү, биз туура эмес сүйлөгөн сөз бар бекен. Ага каршы биз эч нерсе кыла албайбыз ал адамдарга. Ошондуктан элчилер, көптөгөн ишенген адамдар куугунтуктарды башынан өткөрүп келишкен эле. Жүйүттөр жана бутпарастардан. Мисал үчүн, Рим империясында император башкарып турган учурда көптөгөн машаякчылар өлтүрүлгөнүн билесиздер да. Анткени ошол императорду адамдар, римдиктер Кудай катары эсептегенде, Кудай катары ага табынган учурда машаякчыларды алыс жерге, бийик жерге кадап, керосин, май куюп, аларды өрттөп өлтүрүшкөн элек. Көптөгөн адамдар чоң стадионго арыстан жолбоштордун жеми катары ыргытылган учурлар дагы өтө көп эле. Кинолор деле бар го, ал ойлонуп чыккан уламыш эмес, чыныгы болуп өткөн окуялар. Мен Римге барган учурда, Римде үңкүрлөр бар жердин астында. Рим шаарын тургузуп жаткан учурда пайда болгон үңкүрлөр деп атышат. Узундугу дагы өтө чоң. Мен дагы бир жолу кирип көргөнмүн, ошол бирок орто жолдон жолду жаап коюшкан. Эмне үчүн? Анткени жолдон адашып кетишет. Япониядан келген бир турист ошол жака ичине кирем деп атып, артка жол таппай калып, өлүп калган экен ичинде. Жолду адаштырып алса, ал кайрадан эшикке чыга албайт. Ошондуктан бир нече аралык барып, андан кийин жолду жаап салышкан экен. Ошол үңкүрдөгү дубалдарды карасаңыздар, машаякчылардын калтырган сөздөрү бар экен, жазуулары: өлүм, сенин ууң кайда? Куткарылган адам ошол үңкүрдүн ичинде жашап отуруп, өздөрү кармалган учурда өлүп калган, өлтүрүлгөн машаякчыларды алып келип ошол үңкүргө дагы коюшкан эле. Баланча көз жумду деп. Анан аттарын жазып коюшкан эле.
күндү да жарыкты да көрбөстөй ошол караңгы үңкүрдүн ичинде жашап жаткан ишенген адамдар, качан өлөрүн билбей жашап келген адамдар аягына чейин ишенимин сактап келишкен эле. Андан кийин Римде католиктер мен өзүмдүн оюман чыгарып жаткан окуялар эмес. Ошол католиктер машаякчыларды, ишенген адамдарды кармап алып, Рим папанын башкаруучуга баш ийбеген адамды баардыгын өлтүрүлсүн деген буйрук чыгарылган. Ал учурда да көптөгөн адамдар өлүп калышат. Анткени Ыйса Машаякты адамдар аны эмне деп аташты эле? Элдерди адаштыруучу, өзүн жалган Машаяк деп атаган адам, же болбосо өзүн падыша деп атаган адам деп Пилатка ээрчитип келишет дагы ар кандай жалган жалаа менен аны өлтүрүшөт. Элчилердин жашоосу кандай эле? Степан диаконду өлтүргөн учурда аны ташбаранга алып өлтүрүшкөн. Элчи Жакып эң биринчилерден болуп анын башы алынып өлтүрүлгөн эле. Андан кийин элчилер көптөгөн азаптарды, кайгыларды башынан өткөрүп жашашат. Элчилердин иштери Агриппа падышанын асында. Фарисей, садукейлер, мыйзам окутуучулар, кызмат кылуучулар, жада калса адвокатка чейин ээрчитип келип Павылды айыпташкан. Бул бардык жүйүттөрдү адаштырган адам. Ошол жалган окутуунун эң биринчи өкүлү ушул адам. Бул адам өлтүрүлсүн деп аны жамандашкан. Анда элчи Павыл Рим жарандыгына ээ болгондуктан анда мен падышанын астына барып өзүм соттолом деген сөздөрдү айтат. Андан кийин кылмышкер катары Рим жергесине барат дагы 2 жыл бою ошол жакта жашайт дагы, жыйынтыгында башы алынып өлтүрүлөт. Ыйсанын айткан сөзү бар эле го: мен үчүн силерди куугунтукташат. Бардык жаман сөздөрдү силерге айтып жаткан учурда, жалган жалааны айтканда силер бактылуусуңар, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң болот. Ыйса үчүн, жакшы кабар үчүн силерди айыпташат, жаман сөздөрдү айтат, жалган жалааны жабышат. Ошол учурда силер бактылуусуңар, кубангыла, шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң болот. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Кудай жиберген пайгамбарларды да ушинтип өлтүрүшкөн. Машаякты дагы өлтүрүштү. Албетте Ыйса күнөөлөрдү өз мойнуна алыш үчүн өлтүрүлгөн эле. Анан элчилерди да карап көрсөңүздөр. Элчилерди да куугунтукташкан, кыйнап өлтүрүшкөн, жалган сөздөр менен. Бирок Ыйса айтат: силер бактылуусуңар, кубангыла жана шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Кудай үчүн куугунтукталып жатканыңарда эч качан кайгырбагыла, кубангыла, шаттангыла. Анткени буга чейин пайгамбарлар да ошондой жашоо менен жашашкан. Кудайдын пайгамбарлары, Кудайдын адамдары бул дүйнөдө жыргал жашоо үчүн келишкен эмес.
Кудайдын эрки үчүн, сөзү үчүн куугунтукталганга келген адамдар. Ошондой эле азыркы учурда көптөгөн ишенбеген адамдар жыйынды машаякчыларды куугунтукташат. Элчилер иштери 16-бөлүмдө элчи Павыл менен Сыласты кармап алышат дагы түрмөгө отургузушат. Буттарына жыгач кишин кийгизип коюшат. Көк жыттанган түрмөдө кишенделген бойдон түндө эмне болот деп ойлойсуздар? Павыл менен Сылас экөө кайгырып ыйлап отурду беле. Эмне кылышты эле? Сыйынышкан, Кудайды даңктап ырдашкан. Эмне деп ырдашты? Ошол кишенделген колдорун, буттарын карматып алып, Кудай, биздин Кудай, ал бизди куткарып алуучу Кудай деп ырдашкан. Даңктап ырдашты деп айтылат. Эмне үчүн? Анткени элчи Павыл өз убагында машаякты куугунтуктаган адамдардын арасында эле диакон Стефанды ташбаранга алган учурда дагы ал аларга кошо эле. Эми мен үчүн куугунтукталган, мен үчүн жала жапкан болсо, бактылуусуңар, кубангыла, шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң болот деп Кудайдын айткан сөзү бар болгондуктан, Кудайдын иштерине каршы турган шайтандын бийлиги. Шайтан азырда үзгүлтүксүз иштеп жатат. Шайтан дагы азыр жыйынга каршы, Кудайга каршы көптөгөн азгырыктарды жиберет. Кайсыл жерде жакшы кабар сөзү таркатылбасын, шайтандын көлөкөсү дайыма ошол жакта. Кыйынчылыктарды жаратат. Америкада атактуу насаатчы D.L. Moody көптөгөн адамдарды Кудайга алып келген адамдар. Анан кийин бир жерге D.L. Moody семинар өтөт деген чоң кулактандыруу чапталган болсо, бир тарапта D.L. Moody'ни мазактаган, жаман сөздөрдү айтылган плакаттар да кошо илинген эле. Жыл болсо Чарльз Спержен чоң залды ижарага алып, миңдеген адамдар ошол жерде чогулуп, семинарды баштаган учурда Спержен сөз айтып баштаган учурда залдын ичинен бирөө отуруп, «Ой, от чыгып баратат» деп өзү ошого адамдардын баардыгы чоочуп, ордунан тура калып, эшикти жакты көздөй чыгып баратат. Көптөгөн адамдар тепселенип, өлгөн адамдар дагы көп эле. Ошол учурда Спержен, насаатчы пастор, ушунчалык кайгыга баткан эле. Бул шайтан шунчалык кандай жолдор болбосун, ошол жолдорду колдонуу менен жакшы кабар сөзгө каршы турат. Кудайга каршы чыккан адам, Кудай ал адамды талкалап салат. Жакшы кабар үчүн каршы чыккан адам, машаякчыларга каршы, жыйынга каршы чыккан адам, ал түздөн түз Кудайга чыккан адам болуп саналат. Ал адамды Кудай жөн калтырбайт, эң жаман ишке чалдыга турган адам болот. Кудайдын каардуу, коркунучтуу сотуна келет. Кандай иш болбосун, силерге каршы турган, Филиппиядагы бир туугандарга кат жазып жаткан элчи Павыл менен Сыласты ушунчалык кыйнап, сабап,
түрмөгө камаган учурда жыйындар жаңыдан орноп келе жаткан эле. Филиппия жыйынында дагы көптөгөн кыйынчылыктар болгон эле. Ошондуктан кыйынчылыктар болгон учурда эч качан коркпогула. Экинчи Тессалоникалыктарга жазылган кат 1-бөлүмдү чоң ачабыз. Тессалоникалыктарга жазылган экинчи кат 1-бөлүм. Ыйык жазууну чоң ачалы, ачпасак болбой калды, анткени уктап жаткан адамдар пайда боло баштады. Тессалоникалыктарга жазылган экинчи кат 1-бөлүм 6-аят. Биринчи бөлүм 6-аят. Кудай адилеттүү, силерди кордогондорго ал кордук көрсөтөт. Кордолуп жаткан силерге жана бизге кубаныч тартуулайт. Теңир Ыйса өзүнүн күчтүү периштелери менен жалындаган от менен асмандан келгенде ушундай болот. Кудай бардык нерседен силерди өзү куткарып алат. Кудай адилеттүү Кудай. Силерди кордогондорго ал кордук көрсөтөт. Кудай куткарылган адамдардын азап жылбосу сыноону башынан өткөрүүгө ал уруксат берген. Анткени ошол сыноо аркылуу биздин ишенимибиз бекемделгендиктен. Ошондуктан азап кайгыны Кудай бул дүйнөдө, бул жашоодо бизге уруксат берген. Согуш болбосо жеңиш жок болот. Азап жок болсо анда машаякчы ал сыналбайт. Көптөгөн сыноолор аркылуу Кудай бизди бекемдейт. 1-Петр китеби 2-бөлүм 21-аятты да чоң ачабыз. Петрдин жазган 1-каты 2-бөлүм 21-аят. Петр 2-бөлүм 21-аят. Чоң окуйбуз. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Силер ушуга чакырылгансыңар. Чакырылгансыңар, демек куткарылгансыңар деген сөз. Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Ыйса биз үчүн азап тарткан. Эми биз анын артынан ээрчип барган адамдар ар бир анын изи менен басышыбыз үчүн өзүбүздүн көз жашыбызды төгөбүз. Анын артынан элчи Петр дагы, элчи Павыл дагы, көптөгөн анын кызматчылары басып өткөн жол. Ошол издерди артынан биз дагы барышыбыз үчүн канчалаган терибизди куябыз. Макулсуздарбы ошого? Ошол из менен басып өтөбүз дегенге. Машаяктын издерин басып өтүү биз үчүн чоң даңк болуп саналат. Римдиктер 8-бөлүм 17-аятта. Аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурашчыларыбыз, бирге даңкталабыз. Азапты жек көргөн адам, ал даңкты жек көргөн адам болот. Куткарылууга болорубуз менен биз азаптарга кубанышыбыз керекпиз, шаттанышыбыз керекпиз. Анткени асмандагы сыйлыгыбыз чоң деп айтат Кудай.
Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартканыбыз дагы туура болот. 1 Петр 4 бөлүм 12 аятты да чогуу ачабыз. 1 Петр 4 бөлүм 12 аят. Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. Тескерисинче, машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Сыналышыңар үчүн жиберилген оттуу сыноону жат нерсе катары эсептебегиле. Бизди бекемдеш үчүн Кудай сыноолорду бериши мүмкүн. Эмне үчүн биз сыноого чалдыгабыз? Эмне үчүн куугунтукталабыз? Аны эмне үчүн эле менин жашоомдо ошондой деп ойлонуп бербегиле. Анткени машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. Биринчи Петр 5 бөлүм 10 аятты дагы окуйбуз. 1 Петр 5 бөлүм 10 аят чогуу окуйбуз. Бизди Машаяк Иса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкына чакырып алган жана ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин силерди өзү жеткилең, бекем, кайраттуу жана туруктуу кылат. Бардык ырайымдын булагы болгон Кудай бизди чакырып алган, демек куткарып алган. Түбөлүк даңкына чакырып алган. Бир аз убакыт азап тартканыңардан кийин ишенимибизди бекемдейт, жеткилең кылат, анан кайраттуу жана туруктуу кылат. Ишенимибизди бекем кылат, кайраттуу кылат. Азаптардын ичинен азапты башынан өткөргөн адам менен азапты башынан өткөрбөгөн адамдын ортосунда айырма чоң болот. Азапты башынан өткөрбөгөн адам кичине эле бир кыйынчылык түшсө эмне кыларын билбей өзүн жоготуп койгон адам болот. Ошондуктан кандайдыр бир сыноо боло турган болсо, демек Кудай бизди бекемдеп жатат. Биздин ишенимибизди жеткилең кылам деп жатат. Бизди туруктуу кылам деп жатат деп биз ошону туура кабыл алышыбыз керекпиз. Тынчтык жашоодо жашай берсек, анда кантип биз ишенимибиз бекемделип жатабы же туруктуу болуп жатабы айырмалап биле алмак элек. Ошондуктан биздин ишенимибиз канчалык туруктуу, канчалык жеткилең экендигин билишибиз үчүн сыноолор дагы келет. Аюп 23 бөлүм 10 аятта: мени сынап көрсүн Кудай, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Башынан баштап эле таза алтын эч качан алынбайт. Ар кандай кошундулары бар болот. Аны болсо отко салат, иритет, канчалаган иштер болуп өткөндөн кийин гана таза алтын чыгат. Кошундулардын баардыгы өзүнчө бөлүнүп чыгат. Ошондуктан Кудай мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Аюптун жашоосун карап көрсөңүздөр, канчалаган кайгыны башынан өткөрдү эле. Кайгыны башынан өткөргөнгө чейин Аюп менен кайгыдан кийинки Аюптун жашоосунун айырмасын карап көрсөңүздөр, ал дагы өтө чоң. Анан Элчилердин иштери 14 бөлүм 22 аятта элчи Павыл айтат: Кудайдын падышачылыгына көптөгөн кыйынчылыктар аркылуу киришибиз керек. Асман падышачылыкка барганга чейин деле көптөгөн кайгы, кыйынчылыкты башыбыздан өткөрөбүз.
экинчи корундуктар 4-бөлүм 17-аятта азыр башыбыздан өткөрүп жаткан кыйынчылыктар убактылуу гана, анча оор эмес. Бирок алардын бардыгы түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Азап кайгы убактылуу болот, ал эми түбөлүктүү даңк ал эбегейсиз түбөлүккө сакталат. Биз эч качан Кудай биз менен эмес, ошондуктан азаптарды башыбыздан өткөрүп жатабыз деп ойлобоңуздар. Элчи Павыл жана көптөгөн ишенген адамдардын жашоосун карап көрүңүздөрчү. Алар өлгөнгө чейин барды эле. Кудай аларды таштап койду беле? Жок. Тескерисинче Кудай аларды бекемдеш үчүн, аларга түбөлүк даңкты тартуулаш үчүн кыйынчылыктарды алардын жашоосуна жиберген. Ошондуктан Ыйса бизге эмне деп айтат? Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар бактылуусуңар, кубанып шаттангыла. Анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Матай 5-бөлүм 3-9 чейинки аяттар 7 сапат, 7 мүнөз бизге мөөр басылган. Рухий мүнөздөргө ээ болгон адам эми Ыйса үчүн куугунтукталат. Ыйса үчүн кордук көрөт. Жалган жалаага кабыл болот. Бирок ошол адамдардын бардыгын Кудай асман падышачылыкка бара турган түбөлүк даңкка ээ кылыш үчүн бизди ошого даярдайт, бекемдейт. Ошого карабастан Кудайдын жардамы дайыма биз тарапта экендигин эч качан унутпашыбыз керекпиз. Түшүнүктүү да? Ошондуктан кандай иштер башыбызга түшпөсүн, көңүлүбүздү чөктүрүүнүн да кереги жок, кайгыруунун да кереги жок. Анткени азап, кайгы болгон учурда чыдамкай болушубуз керекпиз. Анткени ал учурда да Кудай биз менен экендигин эч качан унутпайлы. Анткени Машаякчынын жашоосунда сөз түрдө азап, кайгы болот деген сөз алдын ала айтылган. Ошол учурда да Кудай биз менен, бизге жеңишти алып келе турган Кудай. Жыйынтыгында түбөлүк даңкты бизге арнаш үчүн чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, биз Кудай сизден алыстап, көптөгөн күнөөлөргө батып жашаган адамдардан элек. Бирок өзүңүздүн ырайымыңызды бизге тартуулап, Ыйса Машаяктын төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, бизди өзүңүздүн балдарыңыз кылып, түбөлүк асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми мындан аркы жашообузду бир гана сиздин сөзүңүзгө тил алчаак болуп, асман падышачылыкка барыш үчүн татыктуу адамдардан болушубуз үчүн өзүбүздү айырмалап, дайыма баталап берүүңүздү суранабыз. Сиздин эркиңиз үчүн, сөзүңүз үчүн куугунтуктарга ээ боло тургандыгыбыз, жалган жалаага кала тургандыгыбызды, кордук көрөрүбүздү дагы бүгүн үйрөндүк. Ошондуктан кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биз түбөлүктүү даңкка ээ боло тургандай кылып бардык жашообузда жардам бериңиз. Алсыз жашоодо жашап жаткан бардык бир туугандарга Кудай өзүңүз жардам бериңиз. Бардык иштерди, бардык сыноолорду сиз менен гана жеңе тургандай бололу. Бул дүйнөдөгү жалган нерселер, убактылуу болгон нерселердин бардыгынан биз арылып, сизге гана таянып жашай турган адамдардан бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.